Мамлекеттик лотерея компаниясын жабуу сунушталды. Аталган мамлекеттик ишкана 2 жылдан бери эч кандай пайда алып келген эмес. 2016-жылы кумар оюндары жокко чыгарылгандан кийин мамлекеттик лотерея компаниясы түзүлгөн. Анын уставдык капиталына 10 миллион сом берилген. Ошол кезде компания бюджетке жылына 100 миллион сомдон ашуун киреше түшүрөт дешкен. Бирок 2 жыл өтпөй мамлекеттик компанияга кайра эле казынадан 20 миллион сом бөлүнүп берилет. Миллиондор бөлүнгөнү менен чыгымдарды актаган жок. Мындан улам учурда аны жоюуну карап чыгуу тапшырмасы берилди. Банкрот эмес, прибыль алып келген, дивиденд алып келген. Ошондой компаниялардан болушуңуздар керек. Совет директоровдор силерге акыл насаат айта турган стратегияны көргөн гана кишилер болсун. Банкрот состояниядан алып чыгып кете турган. Мына примерлерди көрүп атпайсыңар, ГП спирттикин көрүп атасыңар. Темир жолду көрүп атасыңар, мурунку жабылып калган. Азыр мына Кыргыз почтасын көрөсүңөр. 1,5 жылдан бери даярданып жүргөн. Өзүн актабаган, чыгымдары көп мамлекеттик ишканаларга сын жана жоюу маселеси жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында айтылды. Мамлекеттик ишканалар менен акционердик коомдордун 2023 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча отчет тапшырылды. Биринчилерден болуп кирешелүү ишканалар отчет беришти. Мында экономиканын реалдуу секторундагы ишканалар аталды. Алардын тизмеси Улуттук статистика комитетинде дагы жазылган. Кумтөр Голд компания мамлекеттик ишканасы, Манас эл аралык аэропорту, Алтын Ген жоопкерчилиги чектелген компаниясы, Алтын Альянс, Нур Телеком жоопкерчилиги чектелген компаниясы, Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасы, Умай Груп жоопкерчилиги чектелген коому, Каз Минералс Бозумчак жоопкерчилиги чектелген коому, Кыргыз темир жолу мамлекеттик мекемеси, Альфа Телеком мамлекеттик ишканасы, Кыргыз Алтын мамлекеттик мекемеси. Андан кийин чыгымы көп мамлекеттик ишканалардын маалыматы угулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызматтык автоунааларды сатып алуу жана кеңсени оңдоп түзөп коюу майнаптуу башкаруу эмес. Булар жөн гана чыгым, инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу керек деген талап койду. Пландарыңардын баарын карагыла. Бири-бириңерге жардам бергиле да. Акционерный коомдор, обществолор напрямую Кыргызстандан чыккан товарный продукцияны ГПлар бири-бири менен түз договор контракттын негизинде ала алат. Баары бириге калып, бири алсын анда. Группировать эткиле да баарын чогултуп, объем кылып, капитализировать этип. Кенеде акчасы болсо, несвойственный функциялар менен заниматься этпеш керек булар. Кыргызстанда министрликтер өтө эле көп экени, артык баш агенттик ишканалар майнапсыз иштеп жатканы тууралуу сындар буга чейин да айтылып келген. 3 жыл мурда жаңыдан министрлер кабинети түзүлүп жатканда бир катар министрлик агенттиктер жоюлган. Пайдасы жок, жоюлушу керек деген ишканалардын аттары азыр да аталып турат. 20дан 40тан сотрудниктер иштеген. Бүгүнкү күндө экотек инспекцияны жойду. Керектүү отделдерин алып калды. Ошол жанагы тийиштүү мекеме ишканаларга кошуп берди. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жашоо жүрүп атпайбы? Ошол эле Финполицияны алып койду мисалга. Финполицияны алгандан кийин кайра Кыргызстанда жемкорчулук менен күрөшүү жакшыраак жыйынтык берип атпайбы? Финансовый полицияны жоюп таштагандан кийин кайра мамлекетке мындай зыяны тийгендер көп экени аныкталып атат. Айрым бизде кызматтар ошол коррупциялерди, айрым паракорлорду калкалагандагы мезгилдер келет да биздечи. Ошон үчүн айрым кызматтарды жойгондон эч кандай саясат издебеш керек. Жыл жыйынтыгындагы жыйында ар бир мамлекеттик компаниянын бизнес планы болушу керек деген талап коюлду. Акылбек Жапаров мамлекеттик ишканаларды жана акционердик коомдордун жетекчилерин 25 майга чейин мамлекеттик ишканаларды мындан ары өнүктүрүү боюнча бизнес пландарды тапшырууга милдеттендирди. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.